Ассаламу алейкум, туғандар қандайсыздар? Бир келгенден кейін ушул Кыргызстандын дүниөсүнө, Кыргызстандын жаратылышына адам байланып калат экен. Өткөндө эле 1-2 жума мурда келдик эле. Мына азыр кайра келгибиз келип, жакын достор, тааныштар менен ушул жака кайра өзүбүзгө жакын болгон адамдарга көрсөтүш максатта кайра келдик да. Мына карап көрүңүздөр, кандай сонун кооз тоолорубуз бар. Бул жака жээк жака бара турган болсок карап көргүлө. Мальдивыда жана сүрөттөр, именно лазурный берега деп реклама кылып чыгарып аткан сүрөттөр бизде бекер жатат. Ушул жол менен канча өтүп жүрүп, канча баардыгыбыз өтөбүз болуш керек. Бирок ушул жака келгенде бир өзгөчө кооздуктар көрүнөт. Суудун тунуктугу, канча тонналаган пресный суубуз жатат. Мына карап көрөйүк, азыр моундай жээктерди, ушундай өңдүү сууну элдер каалап атат, акча төлөп 5 000–6 000 доллар төлөшүп, башка жака кыргыздар эле барып атат. Биздики өзүбүздүкү ушул жактардын баардыгы бекер эле жөн эле жатат. Кел да көрүп эле, суктанып эле кете бер дегендей. Азыр бизди коштоп жүргөн чайкалар да бир керемет көрүнүш. Кудайым буйрса өзүбүздүн районубуз, өзүбүздүн жерибиз, кыргыз элибиз өнүгө берсин. Мына акыркы күндөрү көп жакшы жаңылыктарды угуп атабыз. Именно Талас областы туризм сферасында, туризм тармагында өнүгөт деп атат. Ошол боюнча угуп өтө кубанычтабыз. Буйрса өзүбүз да тилектешпиз. Колдон келишинче биз да ошого салым кошобуз өнүктүргөнгө. Эми Кудайым буйрса ушул жака көп адамдар келип, ушул жерлерде ишке киребиз деген ойдобуз буйрса. Ассаламу алейкум.